багытында мыйзамдык база бүгүнкү талапка жооп береби? Мен ойлойм, биздин өлкөдө ал иш өзүнүн нугу менен келатат, салыштырмалуу өнүгүп келатат. Башка коңшу өлкөлөрүбүздүкүнө караганда ийгиликтерибиз бар. Башкаларга караганда бул системада катышуучулар көбөйүп, элге да көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап атат. Бирок жетишпегендиктерибиз бул дагы эле болсо ошол банк системасына жана микрокредиттик уюмдарында өтө эле көп мамлекеттик контроль бар да, өтө эле көп чектөөлөр бар. Эгерде ошол чектөөлөр, барьерлер жана мамлекеттин кийлигишүүсү азайса, анда ал жерге келе турган акчанын да көлөмү көбөймөк. Ал жерден ошол тейлөө кызматын каржылай турган уюмдардын саны да көбөймөк. Саны көбөйгөн сайын ошол сунуштаган, элге сунуштаган продуктылардын сапаты да өйдөлөп, баасы да арзандамак. Жанагы проценттердин бийиктиги ал ошо акчанын астыгынан. Эми бир маселе бар да бул жерде. Ал кредитти эч кимге зордуктап карматкан эмес болчу. Аны албай коюу биздин укук. Мисалы 22 жылдын ичинде мага көп жолу көп каржыны сунуштаган жерлерден мен өзүм аны туура көрбөй, аны кайтарып бериштин оордугун көрө билип, эч качан ал кредиттерди алчу эмесмин, кызыкчу эмесмин. Ошондуктан албай коюш бул биздин укук. Аны эч ким зордуктап ал деп кыйнаган эмес болчу. Эгерде эл кандайдыр бир алданып, же болбосо ошол бекер, же болбосо кызыкчылыгына ооп кетип, кызыгып кетип, алып анан кайтарып бере албай турган болсо, бул этапты өлкө өткөзүш керек. Өлкөнүн кандайдыр бир жоопкерчиликке келе турган өзүнүн кадамы болуш